бардыгыбыз чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, биз жазага гана тартыла турган адамдардан элек, бирок бардыгыбызды аяп, Ыйса Машаяктын ыйык кымбат баалуу каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн бардыгын түбөлүккө кечирип, кайрадан сотко келбей тургандай кылып, өз ырайыңызды, сүйүүңүздү арындагандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта Ыйса Машаяктын сүйүүсүнө, ырайымына ээ болгон адамдардын бардыгы бул жерге чогулуп, бул саатта дагы биз менен чогуу экениңизге ишенип, биздин ойлорубузду, жүрөктөрүбүздү ачып, өткөн жылды биз кайрадан ойлонуп, кандайча жаңы жашоо менен жашай алай тургандыгыбызга өзүңүз акылмандык бериңиз. Азыркы учурда Япония бүт мамлекетинде өтүп жаткан конференцияда биздин пастор Ли Иванга дагы өзүңүз жардам берип, Японияда кечинде боло турган жакшы кабар сөзүндө дагы көптөгөн адамдар кабыл алып, бир эле Япония эмес, дүйнө жүзүндөгү бардык элдерге жакшы кабар сөзү жете тургандай кылып ар бирибизди колдонуңуз. Бул саатта дагы ыйык руктун жетеги менен чогуу болуп, ар бир айтылган сөз биздин жүрөктөрүбүздө мисал катары, сабак катары кабыл алгандай бололу. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.
Экинчи Шимуил 12 bölüm. Экинчи Шимуил китеби 12 bölüm. Байыркы келишимдин 334 бети. Биринчи аяттан баштап мен силерге окуп берейин. Теңир Натанды дөөткө жиберди. Ал ага келип мындай деди: бир шаарда 2 адам болуптур. Бири бай, бири кедей экен. Бай адамдын абдан көп майда жандыктары, бодо малы бар экен. Ал эми кедейдин сатып алган козусунан башка эч нерсеси жок эле. Ал аны багып, балдары менен бирге чоңойткон. Ал эмне жесе, козу да ошондон жеп, анын чөйчөгүнөн ичип, койнуна жатып кызындай болуп калган. Бай адамдыкына бир жолоочу келет. Ал өзүнүкүнө келген жолоочудан өз койлору менен өгүздөрүн аяп, кедейдин козусун алып, келген кишиге бышырып берет. Дөөт ошол адамга абдан кыжырданып, Натанга мындай деди: Теңир тирүү, муну кылган адам өлүмгө татыктуу. Ал бул кылганы үчүн, таш боордугу үчүн козунун ордун 4 эсе төлөп берсин. Ошондо Натан дөөткө мындай деди: Ошол киши сенсиң. Израилдин Кудай Теңири мындай дейт: Мен сени Израилга падыша кылгам, мен сени шабылдын колунан куткаргам. Сага мырзаңдын үйүн жана аялдарын бердим. Израиль менен Жүйүт тукумун бердим. Эгерде бул сага аздык кылса, анын үстүнө дагы көп нерсени кошуп берет элем. Теңирдин алдында жаман иш кылып, анын сөзүн эмнеге барк алган жоксуң? Хеттик Урийди кылыч менен өлтүрдүң. Анын аялын өзүңө аял кылып алдың. Аны Амондуктардын кылычы менен өлтүрдүң. Ушуга чейин окуйбуз. Биздин Ли Иоанн пасторубуз азыркы учурда Япониянын борбор жагында кышкы конференцияны өткөрүп жатат. Япония мамлекетинде жакшы кабар таркатуу оңой иш эмес. Ошондуктан бул учурда сөзсүз түрдө жакшы кабар сөзү көптөгөн адамдарга жетсин деп көп кызыкчылыктарыңыздар менен сыйынып бериңиздерди суранып кетет элем. Бүгүн сиздер менен чогуу 7 аятта айтылгандай ушул жөнүндө сүйлөшөлү деп турам. Ошондо Натан дөөткө мындай деди: Ошол киши сенсиң. 11 бөлүмдө дөөт падыша Урийдин аялы менен ойноштук кылат дагы Урийди кылыч менен өлтүргөн мазмун жөнүндө жазылат. Бирок дөөт ошол учурда Кудайдын астында тобо кылбаган учур эле. Ошондо Теңир Натанды дөөткө жиберет, дагы бир мисал аркылуу ага түшүндүрмө берет Кудайдын астында канчалык күнөө кедиргендиги жөнүндө. 12 бөлүм 1 аяттан баштап жазылат. Бир шаарда 2 адам болот, бирөөсү бай, бирөөсү кедей болот. Бай адамдын абдан көп малдары болот, жандыктары. Ал эми кедей адамдын эч бир нерсеси жок. Өзү сатып алган бир кичинекей эле козусунан башка эч нерсеси жок эле. Анан бир адам жолоочу бай адамдын үйүнө келет. Өзүнүкүнө келген жолоочудан өзүнүн койлорун аяйт дагы, көп болгонуна карабастан аны сойгондун ордуна өтө кедей болгон адамдын козусун тартып алат дагы, андан кийин аны сыйлаган болот. Ошол сөздү укканда дөөт шунчалык кыжырланат. 5 аятта
Дөөт ошол адамга абдан кыжырданып Натанга мындай деди: Теңир тирүү, муну кылган адам өлүмгө татыктуу. Натан ошондо айтат: ошол киши сенсиң. Сен ошол өлүмгө татыктуу адамсың. Сенин аялдарың да көп. Сен Израилдин падышашысың. Кудай айткандай, эгерде сен кааласаң дагы көп нерсени кошуп берет эле. Эмне үчүн башка адамдын аялын тартып алдың? Анын күйөөсүнө чейин өлтүрүп салдың. Ошондуктан эң эле чоң күнөө кетирген ошол киши сенсиң. Дөөт 13-аятта ошондо Дөөт Натанга: мен Теңирдин алдында күнөө кылдым дейт. Өзүнүн падыша болгонуна карабастан күнөөсүн мойнуна алат. Сен ошол кишисиң. Ошол киши сенсиң. Бул аркылуу эмнени түшүнсөк болот? Адам өзүн жакшы билбейт. Башка адамдын кетирген күнөөсүн билет дагы, bunday адамдар өлүшү керек деп ойлойт дагы, өзү кем экенин билбейт, өзүнүн кылган иштерин байкабайт. Бирок чындыгында өзү күнөөкөр болгондуктан соттолуш керек экендигин дагы билбейт. Дөөт падыша өзүнүн күнөөсүн түшүнөт дагы, андан кийин Теңирдин алдында мен чоң күнөө кылдым деп мойнуна алат. Жыйынтыгында ал күнөө үчүн төбө кылганда болот. Урийди кылыч менен өлтүрөт дагы, анын аялын өзүнө аял кылып алгандыгы үчүн чоң жазага тартылат. Версавия менен Дөөт экөө кошулгандыктан ортосунда бала төрөлөт дагы, бирок ал баланы дагы Кудай өлтүрүп коет. Ал баланы өлтүргөндөн кийин Сулайманды бала катары берет. Бирок сиздер менен бүгүн сүйлөшө турган темабыз ошол киши сенсиң деген сөздү ар тараптуу маанидеги сөздөр менен айтып кетсек болот. Бир аз тажап кетишиңиздер дагы мүмкүн. Бирок ошол киши сенсиң. Мойнубузга алгыбыз келбей дагы кетиши мүмкүн, бирок сөздөрдө анын негативдүү терс жагын жана оң жагын дагы карап кетишибиз керекпиз. Ошол киши сенсиң. Биз жүрөгүбүздүн түпкүрүндө жакшылап ойлонуп, мисалы үчүн бир небереси тамаша кылыш үчүн өзүнүн чоң атасынын мурдуна сырды сыйпап коет экен. Анан сыр чоң атасы уйкудан ойгонгондон кийин караса, бүт бөлмөнүн баардыгы сыр жыттанат. Эшикке чыкса дагы сыр жыттанат. Анан көчөгө чыкса дагы бүт жер сыр жыттанат. Анан эмне үчүн дүйнөнүн баардыгы сыр жыттанып калган деп өзүнүн мурдундагы сырды байкабаган болот. Ошол киши сенсиң. Көйгөйдү жараткан адам өзү экендигин билбей эле башка бирөөдөн күнөөнү издей берет, айыпты издей берет. Биринчи Падышалар китеби 18-бөлүмдү чогуу ачабыз. 378-бет. Биринчи Падышалар 18-бөлүм. 18-бөлүм 16-аят. Обадия Ахаптын алдынан чыгып ага билдирди. Ахап Илияска кезиккени жөнүдө. Ахап Илиясты көргөндө ага: Израилдин башына мүшкүл салган сенсиңби? деди. Илияс мындай деди: Израилдин башына мүшкүл салган мен эмесмин, ал сенсиң жана сенин атаңдын үй бүлөсү. Анткени силер Теңирдин буйруктарын жек көрүп, Баалдын артынан ээрчип жүрөсүңөр. Израиль жерине 3 жыл ачарчылык келет. Бирок Ахап Илияс үчүн ушул мүшкүл түштү деп аны күнөөлөгөн болот. Ахап Изабелге үйлөнөт дагы, андан кийин Израиль жергесине Баалга табына турган бардык нерселерди ээрчитип келет дагы, андан кийин өзүнүн кетирген күнөөсүн байкабастан
Ильясты жолуктуруп ага айтат: Израилдин башына мүшкүл салган сенсиңби? Ильясты көрсөтүп күнөөлөйт. Израилдин башына мүшкүл салган сенсиңби дегенде Ильяс эмне деп жооп берет? Израилдин башына мүшкүл салган мен эмесмин, ал сенсиң жана сенин атаңдын үй бүлөсү. Адам Ахап деле өзүнүн кетирген күнөөсүн түшүнбөйт дагы башка бирөөнү айыптап күнөөлөйт. Бизди деле карап көрө турган болсок, Аюп дагы ушунчалык көптөгөн азапка батканда 3 досу келип ар кандай сөздөрдү айтышат. Аюпка келип айтканда, ушул кыйынчылыктарды сага ким жөнөттү? Аюп Теңир жөнүндө ушунчалык көптөгөн билими бар эле. Аюп китебин ачалы чогуу. 38-бөлүм. Аюп 38-бөлүм 1-аят. Аюп 38-бөлүм 1-аят. Теңир бороондун ичинен Аюпка мындай деп жооп берди: Мааниси жок сөздөрү менен Кудайдын чечимин караңгылаткан бул ким? Эркектей болуп белиңди буу, мен сенден сурайын, сен мага түшүндүрүп бер. Аюп ошол учурдагы эң эле акылман адамдардын бири эле. Бирок Кудай Аюпка келип айтат: Мааниси жок сөздөрү менен Кудайдын чечимин караңгылаткан бул ким? Аюпту карап айтат: Мааниси жок сөздөрү менен Кудайдын чечимин бузган адам ким? Кудай жөнүндө бардыгын билем деп айткан сөзүнө карабастан, Аюпка кайрылып Кудай айтат: Биз дагы Кудай жөнүндө, жыйын жөнүндө ар кандай сөздөрдү сүйлөйбүз, бирок ар кандай сөздөрүбүз менен Кудайдын чечимине каршы чыгышыбыз мүмкүн. Ошол учурда башка адамдарга салыштырмалуу Аюп ушунчалык Кудай жөнүндө жакшы билген адам эле. Бирок так ошол Аюпка келип Кудай айтат, ашкерелейт: Кудайдын чечимин караңгылаткан бул ким деп. Ошол киши сенсиң. Ушул жөнүндө жакшылап ойлонуп көрөлү. Биринчиден, негативдүү же болбосо терс жактарын, же болбосо айыптоо эмне экендиги жөнүндө. Матай жазган жакшы кабарды чогуу ачалы. Матай жазган жакшы кабар 7-бөлүм. Матай жазган жакшы кабар 7-бөлүм 1-аят. Айыптабагыла, ошондо өзүңөр дагы айыпталбайсыңар. Кандай айыптасаңар, силер да ошондой айыпталанасыз. Кандай өлчөм менен өлчөсөңөр, силерге да ошондой өлчөм менен өлчөнөт. Эмнеге өз көзүңдөгү дөңгөчтү көрбөйсүң да, бир тууганыңдын көзүндөгү кыпынды көрөсүң? Өз көзүңдө дөңгөч турса, бир тууганыңа: Кел, көзүңдөгү кыпынды алып салайын деп кантип айтасың? Эки жүздүү, адегенде өз көзүңдөгү дөңгөчтү алып ташта. Ошондо бир тууганыңдын көзүндөгү кыпынды кантип алып таштоо керектигин билесиң. Биз айлана чөйрөдөгү болгон адамдарды айыптайбыз, бирок өзүбүздү айыптай албайбыз. Башка бирөөнү соттойбуз, жамандайбыз. Бирок чындыгында айыптала турган адам өзү экендигин адам түшүнбөйт. Мындай тигиндей деп айыптайт. Бирок ошол киши сенсиң. Айыптала турган, соттоло турган адам сенсиң. Бул жерде карасак, айыптабагыла, ошондо өзүңөр да айыпталбайсыңар. Кандай айыптасаңар, силер да ошондой айыпталынасыңар. Кандай өлчөм менен өлчөсөңөр, силерге да ошондой өлчөм менен өлчөнөт. Эмне үчүн айыптоо деген сөз пайда болгон? Анткени силер айыптаган айып, силер
өлчөгөн өлчөм. Адамга таандык. Адам өзүнүн өлчөмү менен, өзүнүн ою менен мындайча тигиндейче деп өзү жыйынтык чыгарат. Анын бардыгы Кудайдын өлчөмү эмес, адамдык гана өлчөм болушу мүмкүн. Кандай өлчөм менен өлчөсөңөр, силерге да ошондой өлчөм менен өлчөнөт. Кудайдын өлчөмү менен эмес, адамдык өлчөм менен өлчөнөт. Эмне үчүн көп айыптоолор жаралат? Анткени адам өзүнүн оюна таянгандыктан. Кудайдын сөз аркылуу байкашы керек эле, өлчөш керек эле, бирок өзү бүгүнкү күнгө чейин кандай жашоо менен жашап келсе, өзүнүн тажрыйбасы менен, өзүнүн идеологиясына таянуу менен адамдарды айыптайт, соттойт дагы, жыйынтыгында ар кандай көйгөйлөр пайда келип чыгат. Эмнеге өз көзүңдөгү дөңгөчтү көрбөйсүң да, бир тууганыңдын көзүндөгү кыпынды көрөсүң? Бир тууганыңдын көзүндөгү кыпынды көрөсүң. Демек, аны айыптаганды жакшы билет. Бирок өз көзүңдөгү дөңгөчтү көрбөйсүң. Башка бир туугандын көзүндө кыпынды көрүш үчүн өтө кылдаттык менен карашы керек. Ал сөздүн мааниси эмнеде? Жакшы кабарды ушунчалык жакшы карашы керек. Өз көзүңдөгү дөңгөчтү көрбөйсүң. Өзүнүн күнөөсүн түшүнбөгөн адам башкаларды айыптай берет, күнөөлөй берет. Өз көзүңдө дөңгөч турса, бир тууганыңа кел, көзүңдөгү кыпынды алып салайын деп кантип айтасың? Эки жүздүү, адегенде өз көзүңдөгү дөңгөчтү алып ташта. Ошондо бир тууганыңдын көзүндөгү кыпынды кантип алып таштоо керектигин билесиң. Өзүндө андан дагы чоң көйгөй бар экендигин билиши керек. Бирөөнү айыптаганга чейин ошол адам сенсиң. Айыптала турган адам мен экендигим жөнүндө жакшы билишибиз керекпиз. Азыркы биздин жашоодо көп эле айыптоолорду жараткан доор деп айтсак болот. Анткени адам өзүнө эч качан жоопкерчиликти алгысы келбейт. Тескерисинче башкаларды оңой эле күнөөлөп салат, айыптап салайт. Анткени баардык адамдар ушунчалык акылдуу, акылман келишет. Өзүн эч качан билимсиз же болбосо айыптагысы келбейт. Мисалы үчүн адам тамеки чегип жүрүп, өпкө рак оорусуна чалдыккан болсо, өзүн күнөөлөбөстөн ошол тамекини сатып жаткан мамлекетти күнөйт, тамекини иштеп чыгарган заводду күнөөлөйт экен. Өзүнүн күнөөсүн эч качан мойнуна албайт, айлана чөйрөнү күнөөлөйт. Адам күнөө кетирип жаткан үчүн дагы ал ата бабаларыбыз ушундай жашагандыктан мен дагы жашайм деп күнөө дагы бирөөнү күнөөлөйт, адамды күнөөлөйт, ата бабаларын күнөөлөйт, бирок эч качан өзүн күнөөлөбөйт. Ошондуктан өзүнүн өлчөмү менен гана башкаларды өлчөй алган болот. Ошол киши сенсиң. Дагы бир нерсени сиздерге окуй кетейин. Транспорт боюнча, эгерде мен унаа сатып алсам, анда бул менин күнөмдүк керектөөм болгондуктан мага керек. Ал эми бирөө сатып алса, ал кымбат баалуу, ашкере байлык, ыгы жок каражат деп. Эгерде мен машина айдап бара жатсам, мага жараша берет. Сен туура эмес айдасаң, ал аша чапкандык болот. Эгерде мен машина сатып алган болсом, менин керектигим үчүн болот. Ал эми сен кылып жаткан бул баардыгы пайдасыз, керексиз иштер. Мен Турцияга барган учурунда биздин гид күн сайын кечип келет дагы өз убагында келбейт. Иншаллах деп жүрүп берет. Ислам жолунда жүргөн адамдар эмне деп айтат? Убагында эч нерсени аткарбаса, кечип калса дагы Алланын эрки ошондой болду деп айтса, бардыгы түшүнө берет экен. Бирок машаякчылардын жашоосунда башка.
тирүү Кудай менен, тирүү Теңир менен болгон байланыш болгондуктан эч кандай айыптоо, эч кандай шылтоо дагы жарашпайт. Аян китеби 4-бөлүмдө жазылат, Серафим периште жөнүндө анын алдында дагы көзү бар, артында дагы көзү толгон, анын ичинде, сыртында дагы көзгө толгон деп айтылат. Ичинде дагы көзү бар. Биз сиздер менен азыркы учурда сырткы жакты көрүшүбүз үчүн өтө көп өнүккөн, бирок ичибизди көрүш үчүн сөз аркылуу карай турган болсок, биз ушунчалык кемчиликтерге бай адам экендигибизди билишибиз керекпиз. Ошол киши сенсиң. Айыптала турган адам өзү экендигин билиши керек. Биз ар кандай шылтоолорду көп айтабыз, бирок көп эле шылтоолорду айта бере турган болсок, ал эч качан биздин руханий жашообузга жардамын алып келбейт. Мен айлана чөйрө үчүн ишеним жашоо менен жашай албайм. Менин убактым жок болгондугу үчүн ишеним жашоо менен жашай албайм деп, убакыт жок болгондугу үчүн деп күнөөлөйт, бирок чынында эле убакыт жок болгондугу үчүн ишеним жашоо менен жашабайбы? Убактым жок деп айта турган адамдарды карасаңыздар, тойго барышат, үлпөт, үйлөнүү үлпөт тойго дагы барышат, бардыгына жетишет. Ар кандай шылтоолорду айтышат, бирок чындыгында эле алар айып актанган адамдар гана болуп калышат. Ошол киши сенсиң. Дагы бир жерде чогуу ачалы, Айып китеби 5-бөлүм. Айып китеби 5-бөлүм 8-аят. Айып китеби 5-бөлүм 8-аят. Бирок мен Кудайга кайрылар элем, ишимди Кудайга тапшырар элем. Бул эмне жөнүндө айтылат? Элипастын айткан сөздөрү. Ошол учурдагы эң эле руханий жашоо менен жакшы жашаган адамдардын бири эле. Бүт байлыгынан ажыраган, 10 баласынан ажыраган, бүт денеси ооруп жаткан Айыптын акыбалы. Ошондо Элипас келип көрөт дагы айтат, Айып күнөө кетиргендиги үчүн ушундай азапты башынан өткөрүп жаткан турбайбы? Элипас айтат, мен боло турган болсом, мен сенин ордуңда боло турган болсом, азыр Айып ушунчалык кыйналып жаткан учурунда ага айтат, мен Кудайга кайрылар элем, ишимди Кудайга тапшырар элем. Айып эмне деп айтат? Мен сенин ордуңда боло турган болсом, сага окшоп кыйналбайт болчумун. Мен Кудайга тырышып, бүт ишимди Кудайга тапшырат болчумун. Бирок анын айткан сөздөрү, Элипастын айткан сөздөрү. Элипас чындыгында Айыпка окшогон эле азапты башынан өткөрө турган болсо, бир күндө эле 10 баласы өлүп кала турган болсо, бүт байлыгын жоготуп алган болсо, өзүнүн денеси бүт ооруга чалдыккан болсо, анда ушундай сөздөрдү айтат беле? Эгерде Элипастын башына ушундай азап түшө турган болсо, анда Айып кыйналып жаткандай эмес, Кудайга каршы акарат келтирип, тескерисинче Кудайга нааразы болгон адам болуп калышы дагы мүмкүн эле. Ушуга дагы чыдай албайсыңбы деп, мен сенин ордуңда боло турган болсом, мен мындайча сыймакмын, мындайча аны чечип алмакмын деп ар кандай сөздөрдү айтышы мүмкүн. Жок, мен андай болбойт болчумун, мен андай кылбайт болчумун. Ошол киши сенсиң. Сен андан дагы аша чапкан адамсың.
Мен боло турган болсом, мен кандай адаммын? Эгерде Кудай жардамын бербесе, мындай акыбалда дагы чыдай албай турган адаммын. Айыптан дагы өтө кыйнала турган адам дагы болуп калышы мүмкүн. Чындыгында Айыптан дагы ушунчалык кыйын азапка дагы чалдыгып калышы мүмкүн. Бирок Айыпка окшоп бул Элифаз андай иштерди башынан өткөрбөгөндүгү үчүн айтып жаткан сөздөрү. Мен балдарым үчүн ушунчалык кыйналып жатам деп ар кандай шылтоолорду айтышат. Мен сенин ордуңда боло турган болсом, мен андайга чейин барбайт болчумун. Бирок ал адамдын башына ушундай мүшкүл түшө турган болсо, ишеним жашоо менен ушундай жакшы жашап жаткан учурда деле күтүлбөгөн ооруга чалдыгып калышы мүмкүн. Оорунун айынан ар кандай азапка дагы чалдыгышы мүмкүн. Бирок чындыгында бул жерде айтылгандай, мен болсом Кудайга кайрылар элем, ишимди Кудайга тапшырар элем. Ыйык жазууда айтылгандай, ошол киши сенсиң. Сен андан дагы чоң кайгыга кала турган адамсың. Израиль элинин тарыхын карап көрө турган болсок, Мисир жергесинде 10 түрлүү жаза түшкөнүн да көрүшкөн, Кызыл деңиз экиге бөлүнгөнүн да көрүшкөн, 40 жыл чөлдө жашап жаткан учурда күн сайын асмандан манна түшкөнүн да көрүшкөн, аскадан суу чыкканын да көрүшкөн. Күндүз болот мамысы, түнкүсүн от мамысы менен Кудай чогуу болгондугун дагы көрүшкөн. Бирок ошого карабастан алар нааразы болушкан, Кудайга акарат келтиришкен. Мен боло турган болсом, мен андай кылбайт болчумун деп ойлошу мүмкүн адам. Ыйык жазууда эмне деп айтылат? Ошол киши сенсиң. Израиль эли Мисир жергесинен чыгып 40 жыл бою чөлдө жашаганда 3000 адам буркандарга табылгандыгы үчүн өлөт. Андан кийин ойноштук кылгандык күнөөсү үчүн 23-24 миң адам өлтүрүлөт. Андан кийин уулу жыландарга чагылып дагы көптөгөн адамдар өлүшөт. Алардын бардыгы эле өлгөнүнүн себеби эмне деле? Кудайга нааразы болгондугу үчүн өлүшкөн. Бирок ал көйгөй башка бир чуучун адамдын көйгөйү эмес. Нааразы болуп, адам кулап калышы мүмкүн, жазаланып да калышы мүмкүн. Нааразы болгон адамдын жүрөгүндө шайтан ар кандай туура эмес ойлорду салып коет дагы. Жүрөгүндө бардык нерсеге ыраазычылык билдиргиле деп айтат, бирок тескерисинче ал Кудайга нааразы боло турган ойлорду шайтан салып коет. Ар кандай ойлорду, жаман ойлорду салып коет. Мен Мисир жергесинен чыккан Израиль элиндей болбойт болчумун. Көптөгөн адамдар руханий жашоо менен жашап келе жатышып, кулап калган адамдар да өтө көп кездешет. Ошол киши сенсиң деп айтат. Ыйык жазуудагы ар кандай адамдарды карап көрө турган болсок, көп эле учурларда ишенбеген адамдын жашоосуна байланышкан окуяны чогуу карай кетели. Биринчи Падышалар китеби, Биринчи Падышалар 2-бөлүм. Дөт падыша өлөрүнүн астында айткан сөздөрү жөнүндө айтылат. Биринчи Падышалар 2-бөлүм 1-аят. Биринчи Падышалар 2-бөлүм 1-аят. Дөт өлөр күнү жакындап калганда уулу Сулайманга мындай кирез айтты. Мына, мен бардык адамдар баруучу жайга кеткени жатам. Сен болсо бекем кайраттуу бол. Дөт Кудайдын алдында өтө жакшы кызмат өтөгөн адам эле, бирок өлөрүнүн астында мындайча айтат. Эми мына мен бардык адамдар баруучу жайга кеткени жатам. Дүйнөнүн бардык адамдары бара турган жайга бара жатам.
өлүм жөнүндө айтылат. Төрөлгөн адамдардын баардыгы бир жолу төрөлөт дагы бул дүйнөдө чоңойот, жашайт. Андан кийин сөзсүз түрдө өлүм деген нерсеге дуушар болот. Мына мен баардык адамдар баруучу жайга кеткени жатам. Сен болсо бекем кайраттуу бол деп айтат. Баардык адамдар баруучу жайга мен дагы барам деп Дөөт айтат. Дөөткө окшогон даанышман адам, Кудайдын кызматчысы болгон адам мен дагы ошол жайга барам. Дөөт айтат, мына мен дагы өлөм. Азыркы учурда көптөгөн адамдардын баардыгы, ишенбеген адамдар дагы, башка адамдардын баардыгы өлүшү мүмкүн, бирок мен өлбөйм деп жашап келишет. Ыйык жазуу эмне деп айтат? Сен ошол кишисиң. Мен жок, мен андайча өлбөйм. Бирок өлүм деген нерсе ар бир адамга ушунчалык жакын жүрөт. Баардык адамдар бара турган жай. Кайсы адам болбосун, кандай адам болбосун, сөзсүз түрдө өлүмгө барат. Куткарылган адам Кудайдын эрки боюнча өлүшү мүмкүн, өлөт. Бирок ишенбеген адамдар картайганда гана өлөт деген ойдон алыс болушубуз керек. Ыйык жазуунун чоң Насаатчы китеп 8-бөлүм. Насаатчы 8-бөлүм 5-аят. Насаатчы 8-бөлүм 5-аят. Осуятты сактаган адам эч жамандык көрбөйт. Акылдуу адамдын жүрөгү убакытты да, мыйзамды да билет. Анткени ар бир нерсенин өз убактысы, өз мыйзамы бар. Бирок адамдын көп жамандык көргөнү келечекте эмне болорун билбегенинде. Келечеги кандай болорун ага ким айтып берет? Осуятты сактаган адам эч жамандык көрбөйт. Акылдуу адамдын жүрөгү убакытты да, мыйзамды да билет. Өз убагында чечим чыгара турган убакыт дагы болот. Өз жашообузда жашап жаткан учурда кандайдыр бир чечимди чыгара турган убакыттар дагы болот. Келечекте эмне болорун биз билбейбиз. Адамдын көп жамандык көргөнү келечекте эмне болорун билбегенинде. Келечеги кандай болорун ага ким айтып берет? Келечегин билбеген учурда өз убагында чечим чыгара турган, тандоо кыла турган убактысы бар. Бүгүн эшикке чыгышым керекпи же чыкпашым керекпи? Метрого отурушум керекпи же автобуска отурушум керекпи? Бир жака барышым керекпи же жокпу деген ар дайым тандай турган тандообуз бизди астыбызда күтүп турат. Ошондуктан адам келечегин билбеген жашоосу менен ал чечим чыгарышы керек. Ошондуктан өзүнүн өмүрүн өзү чечим чыгара турган болот. Баардык жолдоруңда Кудайды таанып бил, ошондо ал сенин жолдоруңду багыттайт. Эмне үчүн Кудайга тапшырышыбыз керекпиз? Анткени Кудай баардыгын көрүп турат. Кудайга таянбай туруп, өзүбүзгө кожоюн өзүбүз деп чечим чыгара турган болсок, бирөөгө бир жака барышым керек, бир жака барбашым керек деп чечим чыгара турган болсо, чечимине жараша ал эрте өлүп калышы мүмкүн, же болбосо кеч өлүшү мүмкүн. Күнөө кетиргендиги үчүн адам эрте өлбөйт. Анткени адам өзүнүн жашоосунда ар дайым өзүнө байланыш чечимдерди чыгарыш керек болгондуктан Ыйса Машаяктын айткан сөзүн карай кетели. Лука жазган жакшы кабар 13-бөлүм. Лука жазган жакшы кабар 13-бөлүм 1-аят. Лука 13-бөлүм 1-аят. Ошол учурда Ыйсага бир нече адам келип, Пилат өлтүрткөн галилеялыктар тууралуу кабарлады. Алардын каны өздөрүнүн курмандыктарынын каны менен аралашып калган эле. Ошондо Ыйса аларга мындай деди: Силер бул галилеялыктарды башка
бардык галилеялыктарга караганда көбүрөөк күнөөлүү болушкандыктан ушундай азап тартышты деп ойлоп жатасыңарбы? Силерге айтып коеюн, андай эмес. Эгерде тобо кылбасаңар, баардыгыңар ошолорго окшоп өлөсүңөр. Пилат өлтүрткөн галилеялыктар, алардын каны өздөрүнүн курмандыктарынын каны менен аралашып калды деп айтат. Пилат ушундай жаман иш кылды деп Ыйсага кайрылып келгенде, Ыйса айтат: силер бул галилеялыктарды башка галилеялыктарга караганда көбүрөөк күнөөлүү болушкандыктан ушундай азап тартышат деп ойлойсуңарбы? Күнөөсү көп болгондугу үчүн өлөт деп ойлойсуңарбы? Жок. Пилаттын жанын бул аркылуу сабак алгыла. Эгерде силер тобо кылбасаңар, силер да ошого окшоп өлөсүңөр. 4-аятта Силоомдогу мунара кулаганда астында калган 18 киши Иерусалимдин башка бардык тургундарына караганда көбүрөөк айыптуу болушкан деп ойлойсуңарбы? Силерге айтып коеюн, андай эмес. Эгерде тобо кылбасаңар, баардыгыңар ошолорго окшоп өлөсүңөр. Силоом жеринде мунара кулайт дагы, астында 18 адам өлөт. Ошол өлгөн 18 адам башка Иерусалимдин тургундарына караганда көп күнөө кетиргендиги үчүн өлдү деп ойлойсуңарбы? Жок, андай эмес. Эгерде тобо кылбасаңар, баардыгыңар ошолорго окшоп өлөсүңөр. Адам, куткарылбаган адамдын өлүмү кайсыл учурда, кандай адам болбосун, күтүлбөгөн жерден өлүп калышы мүмкүн өз убагында. Келечегин билбеген учурда чечим чыгарыш керек болгондуктан, башка адамдар өлгөн күндө дагы мен өлбөйм дейт дагы, бир күнү күтүлбөгөн жерден өлө турган жерде өзү болуп калышы мүмкүн. Ошол киши сенсиң дейт. Ошондуктан акылсыздардын, же болбосо күнөөлүү адамдардын ичинен өтө бай, жетишкендиктерге жетишкен адамдар дагы болушу мүмкүн, өлүмгө дуушар болгон адамдар да кездешиши мүмкүн. Бирок куткарылган адамдар өлгөн күндө дагы Кудайдын эрки боюнча өлөт. Андан сырткары дагы бир нерсени айта кетейин. Мындай сөздөрдү көп угабыз. Тиги адам тозокко бара турган адам деп айтабыз. Бирок чындыгында тозокко бара турган адам мен экендигин дагы ойлонбойбуз. Ушундай жаман адам тозокко барышы керек деп аны айыптайбыз. Ошол киши сенсиң деп айтат. Тозокко бара турган адам мына сенсиң деген нерсени эч качан ойлонбойбуз. Бир нерсени окуй кетейин. 1997 жылы АКШда сурамжылоо жүргүзүлгөндө ким бейишке барышы мүмкүн деген суроого 79% Тереза Эне деп жооп беришет. 79% Тереза Эне деп аны айтышат. Бирок ким алардын ичинен 87% өзү деп өзүн эсептейт. Тереза Эне 79% бейишке барат деп айтышкан. Ал эми өзүм бейишке барам деп эсептеген адамдардын саны 87% эле. Ушундай жийиркеничтүү адамдар тозокко түшсө да мен тозокко барбайм. Сен ушул кишисиң деп айтат, бирок адам өзү жөнүндө ойлонбойт. Израиль эли Содом Гоморра жеринде жашаган адамдардын күнөөсү ушунчалык көп дейт дагы, өздөрү ушунчалык бейишке барып, Кудайдын батасына ээ боло тургандай өздөрүн эсептешкен эле. Матай жазган жакшы кабар 11-бөлүмдө дагы чогуу ачабыз. Матай жазган жакшы кабар 11-бөлүм 20-аят. Ыйса кайсы шаарларда өзүнүн кереметтерин көп көрсөтсө,
ошол шаарларды тобо кылышпагандыгы үчүн айыптай баштады. Харазин, сага кайгы, Бетсаида, сага кайгы. Эгерде силерде көрсөтүлгөн кереметтер Тир менен Сидондо көрсөтүлсө, анда алар эчак эле зумбал кийип, күлгө отуруп тобо кылышмак. Бирок силерге айтып коеюн, сот күнүндө силерге караганда Тир менен Сидонго жеңилирээк болот. Бул жерде карасак, Капернаум, асманга көтөрүлмөкчүсүңбү? Капернаум адамдары бейишке барабыз, жакшы жерге барабыз деп ойлошкон эле. Асманга көтөрүлмөксүңбү? Сен өлгөндөр жаткан жайга чейин төмөн түшөсүң. Эгерде сенде көрсөтүлгөн кереметтер Содомдо көрсөтүлгөн болсо, анда ал бүгүнкү күнгө чейин бар болмок. Содом, Гоморра шаарларынын элдери күнөөгө баткандыгы үчүн аларга салыштырмалуу силер андан дагы чоң күнөөгө жазага тартыла турган адамдар, өздөрү тетиги бейишке барабыз деп адашкан адамдар эле. Ошол киши сенсиң, тозокко бара турган адам сенсиң, ошол чындыкты билген эмес. Моралдык жактан күнөөгө, моралдык жактан өздөрүн таза деп эсептеген адамдар, бирок Ыйсанын учурунда кереметтерди көздөрү менен көргөн учурда дагы күнөөсүн мойнуна алышкан эмес. Башка адамдарды айыпташкан, тигиндей адамдар тозокко барышы керек деп эсептешкен, бирок өзү ким экендигин билген эмес адамдар. Ыйык жазууну дагы чогуу ачалы. Римдиктерге жазылган кат 2-бөлүм. Римдиктерге жазылган кат 2-бөлүм. 1-аят. 2-бөлүм 1-аят. Ошондуктан сен башканы соттогон адам ким болсоң да сага кечирим жок. Себеби сен башканы соттоо менен өзүңдү айыптап жатасың. Анткени сен башканы соттоп жатып, өзүң деле ошол иштерди кылып жатасың. Ал эми биз мындай иш кылгандарга Кудайдын адилет соту жүргүзүлөрүн билебиз. Ушундай иш кылгандарды соттоп жатып, ошол эле иштерди жасаган адам, сен Кудайдын сотунан качып кутулам деп ойлоп турасыңбы? Жүйүттөр башка бутпарастарды ит катары көрүшкөн, аларды айыпташкан. Римдиктер 1-бөлүмдө өзгөчө бутпарастардын күнөөсү жөнүндө айтылат. Башканы соттогон адам ким болсоң да сага кечирим жок. Башкаларды соттоо менен өзүңдү айыптап жатасың. Сен соттолбойм деп ойлодуңбу? Жок, сен адашып жатасың. Ыйса жүйүттөргө кайрылып айтат: жыландар, жылан тукумдары, оттуу көлдөн кантип качып кутуласыңар? Тозокко кимдер барат экендигин алар жакшылап анализдеп көрүшкөн эмес. Матай жазган жакшы кабар 7-бөлүмдө айтылат. Ыйсанын атынан биз көптөгөн пайгамбарчылыкта кылганбыз, жиндерди да кууп чыкканбыз деп айтышат. Теңир көптөгөн иштерди аткардык, бирок мен ушунчалык аракеттенип сенин кереметтериңди аткардым. Бирок адам өзүнүн күнөөкөр экенин сезбейт дагы. Матай жазган жакшы кабар 7-бөлүмдү колдонуп дагы бейишке бара турган адам менмин деп айтат. Мен ар кандай кереметтерди дагы аткарганмын. Бирок ал адам жогорудан төрөлгөн эмес. Теңир дегендин баары эле асман падышачылыгына кирбейт. Асмандагы атамдын каалоосун аткаргандар гана кирет. Асмандагы атанын каалоосун аткарган эмне? Матай 7-бөлүмдө окуп көрсөңүздөр, атамдын каалоосун аткаргандар кирет деген эмнени билдирет? Кой терисин жабынып келишет, бирок чындыгында алар жырткыч карышкырлар.
карышкырлар бирок кой болбосо алар бейишке бара алышпайт. Жаман дарак жакшы даракка айланышы керек. Кумдун үстүнө канчалык аракеттенип үй тургузбасын, анын пайдасы келип чыкпайт. Ошондуктан жогорудан төрөлгөн адам гана бейишке бара алат. Жогорудан төрөлбөй туруп көптөгөн адамдар Матай 7-бөлүмдө айтышат, 7-бөлүмдү колдонушат. Ошол күнү көптөгөн адамдар теңир деп баардыгы чакырышат. Сенин атыңдан пайгамбарчылык кылчу эмес белек, сенин ысың менен жиндерди куучу эмес белек, кереметтерди көрсөтчү эмес белек деп өздөрүн актанышат. Бирок Кудай сурайт, сен качан жогорудан төрөлдүң эле? Жогорудан төрөлбөй туруп ар кандай кызматтарды аткарышы мүмкүн, пастор дагы болушу мүмкүн. Өзү жырткыч карышкыр болушу мүмкүн, бирок сыртында койдун терисин жамынып алышы мүмкүн. Таш эчтеке фундаменти жок эле кумдун үстүнө үй тургузам дейт. Анын баардыгы талкаланып бузулат. Сен ошол кишисиң. Теңир сени тааныбайм деп айта турган болсо, ал өтө коркунучтуу сөз болот. Ыйса Машаяк келген учурда башка адамдарды билбейм, бирок Кудай мени сөзсүз түрдө өзү менен чогуу алып кетет. Бирок адашкан адам так сенсиң деп Кудай ага айтып коюшу мүмкүн. Эгерде адашкан адамдардын арасына барып кала турган болсок, бул өтө коркунучтуу нерсе. Моралдык жактан адамдар башка адамдарды айыпташы да мүмкүн, күнөөлөшү дагы мүмкүн. Корунттагы Кудайдын жыйыны деп, Корунт жыйыны ар кандай партияларга бөлүнүп кеткен өз алдынча. Корунттагы жыйын Кудайдын жыйыны болгонуна карабастан ойноштук кылуу күнөөсү болгон. Атасынын аялы менен жашап алгандыктан, шарап ичкендиктен, моралдык жактан бузулгандыктан жыйындан кубаланып чыгарылган. Кудай аларды жазалагандагы мазмундар жазылат. Элчи Павылды айыпташкан, жыйындын ичинде ар кандай көйгөйлөр жаралган. Моралдык нерседен ой, ушундай дагы жыйын болмок беле? Ыйса эмне деп айтат? Ыйса Машаяк келгенде баардыгын алып кетем деп айткан. Эмне үчүн? Анткени алар чындыгында жогорудан төрөлгөндүктөн. Моралдык нерседен дагы өйдө турган нерсе бул өмүр болуп саналат. Өмүр бар болгон адамда моралдык касиеттер, сапаттар болушу керек. Бир эле моралдык касиеттер, сапаттар болгондун кереги жок, пайдасыз. Анткени түбөлүк өмүргө ээ боло турган болсо, моралдык жактан бузулган күндө дагы ал сөзсүз түрдө кайрадан оңолушу мүмкүн. Бирок адамды Кудай эч качан моралдык касиеттериң, сапаттарың барбы же жокпу деп сурабайт. Сенде түбөлүк өмүр барбы? Түбөлүк өмүр менен моралдык сапаттар сөзсүз түрдө байланышы бар. Бирок биринчиден адамга маанилүү нерсе түбөлүк өмүргө ээ болушу керек. 1-Корунттуктарга жазылган кат 4-бөлүм 15-аятты чогуу ачабыз. 1-Корунттуктар 4-бөлүм 15-аят. Машаяк жолунда насаатчыларыңар көп болгону менен силерде аталар аз. Жакшы кабар таратуу аркылуу Машаяк Ыйса жолунда мен силердин атаңар болуп калдым. Корунттагы жыйын жакшы кабар аркылуу жогорудан төрөлгөн адамдар.
Элчи Павыл айтат, Ыйса Машаяк келген күнгө чейин 1-Корунтуктар 15-бөлүмдү дагы чогуу ачабыз. 1-Корунтуктар 15-бөлүм 51-аят. Силерге бир жашыруун сыр айтайын. Баарыбыз эле өлбөйбүз, бирок баарыбыз өзгөрүлөбүз. Акыркы сурнай тартылганда көз ачып жумгуча өзгөрүлөбүз. Баарыбыз өзгөрүлөбүз деген сөздү укканда Корунттагы бир туугандар ушунчалык соорунушкан эле. Анткени Корунттагы бир туугандар жазага тартылгандыктан алар жазага тартылгандыктан кээ бирлери өлүмгө дагы дуушар болушкан. Ишенбеген адамдар куткарылган адамдардын ичинен кемчилик сездерин көрөт дагы, жок, мындай адам жарабайт деп алардын кемчиликтерин гана көрөт. Бирок чынында бул жогорудан төрөлгөн адам, ал эми өзү жогорудан төрөлбөгөн адам, бирок чынында эле айыптала турган, соттоло турган адам өзү экендигин билиши керек. Шайтанга ким алданат? Жогорудан төрөлбөгөн адам шайтандын азгыруусуна же болбосо сыноосуна кабыл болгон адам болот. Бир адам айтат, мен жыйында руханий жашоо менен жашабасам деле өз алдымча өтө жакшы жашоо менен жашай алам. Силер куткарылдым деп айтасыңар, бирок мен сөзсүз эле жыйынга байланышым жок эле, жыйындан сырткары эле өз алдымча жеке өзүм жакшы жашоо менен жашай алам. Олку солку дагы болбостон таза, ыйык жашоо менен жашай алам. Ошондуктан тескерисинче мага окшогон адам көптөгөн сыйлыктарга ээ болушу мүмкүн. Ошондуктан силерге караганда мен чоң сыйлыкка, чоң батага ээ болом деп эсептеген адамдар дагы адашкан адамдар болуп саналат. Биз сөзсүз түрдө куткарылган адамдардын ичинде болгондо гана сыйлыкка татыктуу адамдар болобуз. Мен жыйынга эч кандай байланышы жок адамдар менен чогуу боло турган болсом, сыйлыкка ээ болом, батага ээ болом деп өзүн эсептеген адамдар, ал адашкан адам болушу мүмкүн. Тескерисинче шайтанга берилип кеткен адам, Ыбрайым менен Лотту карап көрө турган болсок, Лот чынында адил адам эле. Содом жеринде жашап жатып, адил адам Лот. Адамдардын кетирген күнөөсүн көрүп, ар дайым анын жүрөгү кайгырган эле. Эмне үчүн? Анткени Ыбрайым менен Сара аркылуу батага ээ болгондуктан, Ыбрайымдан бөлүнүп кеткендиги үчүн ал батадан дагы ажырап калган. Жыйынтыгында оттон куткарылган адам болуп калат. Кудайдан сырткары жашаган адам эч качан сыйлыкка ээ боло албайт. Ыйык жазууну карап көрө турган болсок, куткарылган адамдын жыйынга байланышы бар болгону ушунчалык маанилүү экендигин биз жакшы түшүнүшүбүз керекпиз. Бул жөнөкөй эле көйгөй эмес. Жыйынга байланышы бар адам, байланышы жок адамдын айырмасы канчалык чоң деп ойлойсуздар? Бейишке барганда жыйынга байланышы бар болгон адамдын жашоосу ушунчалык баркталгандыгы жөнүндө сөзсүз түрдө бардыгы ачык айкын болуп көрсөтүлөт. Дагы бир нерсени ойлой кетели.
Лаодикия жыйыны айтат, мен баймын, байып калдым, эч нерсеге муктаж эмесмин деп айтышат. Бирок Кудай аларга эмне дейт? Сен өзүңдү бактысыз, жакыр, сокур жана жылаңач экениңди билбейсиң. Сен так ушул адамсың, ушул кишисиң. Аян жазган, Аян китебин чогуу ачалы. Аян китеби 3-бөлүм 17-аятта. Анткени сен мен баймын, байып калдым, эч нерсеге муктаж эмесмин деп айтып жатасың. Бирок сен өзүңдүн бактысыз, аянычтуу, жакыр, сокур жана жылаңач экендигиңди билбейсиң. Мен баймын, эч нерсеге муктаж эмесмин. Теңир эмне дейт? Жакыр адам мына сенсиң. Булар мен сага мындай деп кеңеш берем. 18-аятта айтылат. Мен сага мындай кеңеш берем. Байышың үчүн сен менден отко тазаланган алтын сатып алгын. Ишеним. Алтын бул ишенимди билдирет. Жөнөкөй эле ишеним эмес. Отко тазаланган, ар кандай кыйынчылыктарды башынан өткөргөн ишеним. Жакыр адамдарды байыта турган ишеним. Лаодикия ыйыктары айтат, биз байбыз, мен баймын. Смирна жыйыны чынында эле өтө жакыр эле, ачкачылыкта эле. Ыйса Машаяк айтат, Смирна жыйына кайрылып айтат, чынында сен байсың. Лаодикияга айтат, сен жакыр жана жылаңач экениңди билбейсиң. Теңир кайрылып айтат, эмнени көрүп мындай жыйынтык чыгарат? Ишенимде байыган адамды Кудай дагы байытат. Байлыгы көп болгондугу үчүн бай адам болуп саналбайт. Дини жашоосунда көптөгөн байлыкка жетишкендиктерге, ийгиликке жетишкендиги үчүн ал бай болуп саналбайт. Чынында андан дагы баалуу нерсе бул анын ишеними болуп саналат. Мен дайым эле кыйынчылыктарда, көйгөйлөрдө жашагандыгым үчүн мен жакыр адам эмесмин. Жакыр адамды ишеним аркылуу Кудай байытат. Үй бүлөлүк жашоодо дагы. Ильяс пайгамбар, анын балдары Кудайдын астында тескери жолго түшүп кеткен. Аларды ашкерелеп, туура жолго салган жок. Жыйынтыгында бузулган адамдар болушту, бирок ага дагы атасы жоопкерчиликти мойнуна алышы керек. Балдарыбызды сөз түрдө куткарылуу жолуна алып келишибиз керекпиз. Ата-энеси боло турган болсо, сөз түрдө куткарылуу жолуна алып келиши керек эле. Эгерде ошол жолго алып келиш үчүн аны барк албай кое турган болсо, тескерисинче шайтандын колуна салып берип калган болот. Ильяс кандай жолду тандап алды эле? Өзүнүн балдары бузулган жолго бара жатканда дагы аларды оң жолго, Кудайдын жолуна алып келген жок. Балдарыбызга байланыштуу көйгөй, ата-энебизге байланыш болгон көйгөй. Сөз түрдө аларга биз жооптуу экенибизди унутпашыбыз керекпиз. Авраам Линкольн китеп окуганда атасы ушунчалык жактырбастан айтат, аны окуп эмне кереги бар, өзүңдүн атыңды жазганды билсең болду да, деп атасы ойлойт. Анан күндөрдүн биринде
өзүнүн жерин сатыш үчүн жердин бир бөлүгүн гана сата турган келишим түзөт. Анан баласы караса, Авраам караса, документтин ичинде бүт жерин бергенге келишим түзүлгөн экен. Анан ата, жок, сиздин бир эле жериңиздин бөлүкчөсү эмес, бүт жериңиз кетип атыптыр деп айтканда атасы таң калат. Ошол учурдан баштап баласына оку, дагы оку, китеп оку деп аны үгүттөйт. Ошондуктан өзүнүн ою менен баласын ар кандай тарбиялашы дагы мүмкүн. Бирок ыйык жазууну азыр окуп жатып биз айтышыбыз мүмкүн: жок, мен мындай жолго эч качан барбайт болчумун деп. Ыйык жазуу бизге айтат, Шабул өлгөндөн кийин анын уулу Жебешет болгон. Жебешетти арт жактан түрткөн Абенер эле. Андан кийин дөөттүн башчысы Жояб. Абенер айтат: эми келгиле, 12-ден 12-ге чейин тике турган аскерлер менен ойнойлу, бири-биринин башын кармап, бири-бирине бычак сайып оюн ойнойлу дейт. Абенер Жоябка айтат: алдыбызда тамаша кылып өлтүрөлү деп. Тамаша кылып ойнойлу деп, ошол оюн чоң көйгөйгө айланып кетет. Бул башка бир адамдарга тиешелүү сөздөр эмес. Эмне үчүн Абенер мындай айтты болду экен деп Абенер жөнүндө гана ойлонбостон биз өзүбүздү да ойлоп көрүшүбүз керекпиз. Кээ бир учурда үй бүлөбүздө туура эмес, курулай ар кандай мааниси жок эле сөздөрдү сүйлөп койгондуктан ар кандай көйгөй, чоң проблема пайда болушу мүмкүн. Ыйык жазуудагы жазылган сөздөрдү карасак, бул көрүнүштөр, окуялардын баардыгы биз үчүн жазылгандыгын биз жакшы билишибиз керекпиз. Ыйык руханий жашоо менен жашап жаткан учурда Сулайманга окшогон адам канчалык акылман, даанышман адам эле. Анан өмүрүнүн акырында Кудайдын астында, Кудайдан алыстап жашап калды эле. Мен Сулаймандын ордунда боло турган болсом, мен эч качан андай жолго барбайт болчумун деп айтышыбыз мүмкүн. Ыйык жазууну чогуу ачалы. 1-Падышалар китеби, 3-бөлүм. 1-Падышалар, 3-бөлүм, 3-аят. Үчүнчү бөлүм, 3-аят. Сулайман теңирди сүйдү. Атасы Дөөттүн осуяты боюнча жүрдү. Бирок ал да бийик жерлерде курмандык чалчу, жыпар жыттуу зат түтөтчү. Сулайман теңирди сүйдү деп жазылат. 1-Падышалар, 11-бөлүм, 1-аятты да окуйбуз. 1-Падышалар, 11-бөлүм, 1-аят. Сулайман падыша фараондун кызынан башка жат жерди көп аялдарды, Маабдык, Амондук, Идомдук, Сидондук, Хеттик аялдарды сүйдү. Сулайман теңирди сүйдү эле чынында. Бирок ошол эле учурда башка жердин аялдарын сүйө баштады. Жыйынтыгында Сулаймандын жүрөгү акырындан Кудайдан алыстай баштады дагы, жыйынтыгында аны буркандарга табана турганга чейин алып келди. Теңирдин сүйгөндөн акырындан алыстай баштады. Анын себеби эмне деле? Теңирди гана сүйүшү керек эле, бирок сүйүүнүн эки багыты пайда болду. Биз дагы Сулайманга окшоп ошол жолду тандап алышы мүмкүнбүз.
Ошондуктан мындай иштер болбош үчүн дөт, падыша ашкереленген учурда, айыпталган учурда өз күнөөсүн мойнуна алды эле. Биздин руханий жашоодо деле так эле ушундай. Ал күнөөсүн мойнуна алып тобо кылган учурда Кудай ага Сулайман деп аталган уулду берет. Тобо кылган адамга Кудай сөзсүз түрдө өз батасын берет. Убакыт аз болгондуктан эми бул окуянын оң жактарын дагы карай кетели. Буга чейин терс жагын карап кеттик эле, эми оң жагын карай кетели. Бул адам дүйнөдө ушунчалык жакшы иш кылып жатат. Бирөө бизнес менен алектенип, бирөөсү мамлекет үчүн ушунчалык жакшы иш кылып жатат. Бирок менин жашоом эмне үчүн мындай азап кайгы гана байланыштуу деп өзүбүздү жемелеп отура беришибиз мүмкүн. Бирок чынында эле Кудайдын астында эң чоң жакшы иш эмне экендигин, жаратуучу Кудайга ишенгендигибиз, Кудай жиберген Ыйса Машаякты таанып билип ишенгенибиз. Мындан дагы артык чоң иш жок. Ыйсага ишенгенибиз бул жөнөкөй эле иш эмес. Ишенип куткарылууга ээ болгон адам эң чоң, эң жакшы иш аткарган адам болот. Анткени Кудайдын эрки башка. Наполеон өзүнүн жакшы кызматчысы менен абдан чоң кооз мейманканага кечки тамактанганы барышат. Анан тамактанып бүткөндөн кийин караса, капчыгын караса, акчасын алып келген эмес. Наполеон дагы, анын кызматчысы дагы жөнөкөй кийим кийип келгендиктен аларды эч ким таанышкан эмес. Анан кийин жакын кызматчысы келип айтат: "Биз акчабызды калтырып келиптирбиз. Батыраак азыр акча алып келе калайын" дегенде, башчы айтат: "Мен силерге кантип ишенбей келем?" Башкача сүйлөгөндө ошол жердеги официант келип айтат: "Карасаңыз, бул адамдарга ишенсек болот экен. Азыр бат эле акча алып келем деп айтып атат го." Ошондо официант алардын ордуна акчаны төлөйт. Анткени азыр эле бат акча алып келе калам дейт. Бир аз убакыт өткөндөн кийин кызматчысы келип айтат, директоруна кайрылып айтат: "Бул мейманкананын баасы канча турат?" дейт. "Мен 30 000 франк төлөп сатып алгандыктан эми 40 000 франкка сатам" деп, анда келишим түзөлү деп ошол 40 000 франкка келишим түзөт дагы. Андан кийин ошол мейманкананы официантка өткөрүп берет, менчик кылып. Андан кийин айтат: Наполеон императорго ишенгендиги үчүн бул анын менчигине өттү деп. Официант айтат: "Бул адамга ишенсе болот" деп. Ошол айткан сөзү үчүн мейманканага ээ болуп калат. Биз чоң ишти кылганда гана чоң иш кылдык деп эсептелбейт. Куткарылууга ээ болгон адам Кудайдын алдында эң чоң иш аткарган адам катары эсептелинет. Ишенгендиги үчүн так бейишке бара турган адам сенсиң. Ишеним ушунчалык чоң иш экендигин билесиздерби? Анткени ишенип түбөлүк өмүргө ээ болгонубуз бул өтө чоң иш болуп саналат. Мен ишенимден башка эч нерсе кылган жокмун го. Айкаш-чыгачка кадалган каракчы дагы ошол айкаш-чыгач жеринен куткарылууга ээ болот. Бөгөн сен мени менен бейиште болосуң дейт. Ыйса Машаякка ишенип куткарылууга ээ болгон адам боло турган болсо, ал адамды ушунчалык чоң баалуу адам кылат. Ыйык китепте Джонатандын уулу Мефибебеш жөнүндө айтылат. Бирок ал эки буту аксак болгонуна карабастан, өмүрүнүн аягына чейин дөөттүн столунан тамак жеп жашаган болот. Эмне үчүн? Анткени Джонатан менен келишим түзгөндүктөн
ырайымга ээ болот. Теңирди дөбөттүн дасторконунан чогуу жеп ичкендиги үчүн ал өтө чоң батага ээ болот. Бирок ал Мефибошеттен дагы биз чоң батага ээ болгон адамдарбыз. Эмне үчүн? Азыр биз Теңирдин дасторконунан жей ала турган адамдарбыз. Ыйса Машаяк аркылуу куткарылууга ээ болгон адамдарбыз. Өзүбүздүн жашообузду түбөлүк Ыйса менен чогуу өткөрө турган адамдарбыз. Ишеним аркылуу куткарылган учурда, ишеним аркылуу ошол иштерди аткарганда, Ыйса Машаяк бизде айтат, ошол адам сенсиң деп. Ишеним менен жашаганда Кудайдын астында мактоого ээ боло турган адам сенсиң деп. Жесир аял башка бай адамдарга салыштырмалуу өзүнүн жесир болгонуна, жакыр болгонуна карабастан курмандык алып келгенде Ыйсаны эмне деп айтты эле? Эң көп алып келген адам бул жесир аял эле. Жок болгонуна карабастан курмандыкты алып келген адамды, батага ээ боло турган адам так сенсиң деп бизде айтышы мүмкүн. Жайкы конференция өткөн учурда карап көрсөңүздөр, кызматчылар шунчалык чарчабастан эмгектенишет. Ребеккага окшогон адам. Ребекка Ыбрайымдын кулуна суу бер деп сураганда, анын кулуна гана суу бербестен, төөлөрүнө чейин 10 төөнү ээрчитип келет. Бир тоо 80 литр суу ичет экен. 10 төө боло турган болсо 800 литр суу бериш керек болот. Ыбрайымдын кулуна гана суу бербестен, анын төөлөрүн кошо суу менен камсыз кылат. Ыбрайымдын кулу таң калат. Дүйнөдө ушундай дагы аял бар экен да деп. Биздин жыйындагы кызматчыларды карасаңыздар, жөн эле тапшырылган кызматты гана аткарбастан, андан дагы артык сонун кызматчылар дагы бар. Ыбрайымдын кулу ушунчалык Ребекканы көрүп таң калат. Ошондой сыяктуу эле жыйындын ичинде ыйык рух көрөт дагы, анан кийин таң кала турган адамдар бар экендигин дагы көрөт. Биз ошол адамдар болушубуз мүмкүн. Жыйындын ичинде бир туугандар ушунчалык сыйлаган, урматтаган адамдар дагы болушу мүмкүн. Гайге окшогон адамдар. Мисалы үчүн кээ бир адамдар Филимонго окшоп бардык адамдарды кечиримдүүлүк менен кабылган адамдар болушу мүмкүн. Ыйык жазууда жазылган адамдарга окшогон касиеттерге биз дагы ээ болушубуз мүмкүн. Андан сырткары Мариямга окшогон адам. Жыйын өркүндөп өсүшү үчүн бардык нерсесин арнаган Мариямга окшош адамдар болушу мүмкүн, бир туугандар. Биз оюбуз боюнча ким эң баалуу, эң маанилүү башкы каарман болот деп ойлойсуздар? Ыбрайым Ур жергесинен чакырылып алынганда, Ыбрайым Кудайга ишениш үчүн бардык өзүнүн нерсесинен баш тартып, Кудай чакырган жерге бара жатат деп эле ойлобостон, Кудай баштай турган тарыхтын башкы каарманы Ыбрайым болуп калды. Мисир жергесинен чыккан Израиль эли ошол доордун каармандары болуп калышты. Ыйса Машаяктын убагындагы тарыхтын каармандары ким?
Петр, Жакып, Андрей өзүнүн бардык иштеринен баш тартып Ыйсанын артынан ээрчиген адамдар так ошол убакыттын негизги каармандары болуп калды эле. Азыркы учурда эң негизги каармандар ким? Куткарылууга ээ болгон адамдар, чындык жолунда жүргөн адамдар. 2-Корунтуктар 6-бөлүмдө чогуу ачабыз. 2-Корунтуктар 6-бөлүм 9-аят. 2-Корунтуктар 6-бөлүм 9-аят. Таанымал болбосок да бизди таанышат. Бизди өлгөн адамдар катары көрүшөт, бирок биз тирүүбүз. Бизди жазалап жатышат, бирок өлгөн жокпуз. Бизди капа кылып жатышат, бирок биз ар дайым кубанабыз. Жардыбыз, бирок биз көптөрдү байытабыз. Эч нерсебиз жок, бирок биз баарына ээбиз. Таанымал болбосок да бизди таанышат. Кимди таанышат? Ыйса Машаяктын артынан ээрчиген адамдар, таанымал адамдар. Биз жардыбыз, бирок көптөрдү байытабыз. Эң эле бай адамдар булар машаякчылар. Машаяк менен жашаган адам бүт бардык жагынан бай адам болот. Бул дүйнөдө эң бай адам ким? Мына бай адам сенсиң дейт Кудай. Куткарылган адам бардык нерсеге ээ болгон адам. Бул дүйнөдө жыйындар өтө көп. Бир адамдар ойлоп көрүшү мүмкүн, биз баштапкы жыйындардын убагында жашасак кандай сонун болмок деп. Элчи Павыл сөз айтып жатканда, биз дагы угуп көрсөк кандай жакшы болмок деп. Бирок баштапкы жыйындар гана чыныгы жыйындар болуп саналбайт. Биздин жыйын дагы жөнөкөй жыйын эмес. Сенин жыйының мына ушул жыйын деп Кудай айтат. Ушунчалык маанилүү экендигин дагы биз жакшы билишибиз керекпиз. Биздин Теңир ал тирүү. Бүгүнкү күнгө чейин мен жыйында боло тургандай кылып мени жетектеп келген. Биз азыр болгон жыйын, ыйык рух жетектеген биздин жыйын болуп саналат. Жыл аягына келген учурда кызматчылар алмашышат, жаңы кызматчылар пайда болот. Бир кызматты тапшырып бергенде кээ бир туугандар ойлошу мүмкүн, ой, ушундай жарыбаган эле кызматты мага тапшырып бересиңерби? Ушундай да кызмат болобу? деп барк албай коюшу мүмкүн. Бирок жыйындын ичиндеги ар бир кызмат өтө маанилүү болуп саналат. 2-Жылнама китеби 9-бөлүм 2-Жылнама китебин ача кетели. 8-бөлүм 429-бет. 2-Жылнама 8-бөлүм 2-аят.
Экинчи аятты окуйбуз. Анан ал Хирам берген шаарларды кайрадан куруп, ал шаарларга Израиль уулдарын отурукташтырды. Бул жерде карасак, Хирам деген адам Сулайман ибадаткана тургузуп жаткан учурда көптөгөн шаарларды тургузат. Анан кийин Галилея жергесиндеги Галилея жактагы жерди Хирамга берет. Хирам алгандан кийин карап көрсө, Хирам көрөт дагы ал андай деле жакшы жер эмес, андай деле жакшы эмес жер экендигин көрөт дагы кабыл деп атап коет. Кабыл деген бул маанисиз деген сөздү билдирет. Хирам берген шаарларды кайрадан куруп, ал шаарларга Израиль уулдарын отурукташтырды. Сулайман падыша Хирам берген шаарды кайрадан курат дагы ал жерге Израиль уулдарын отурукташтырат. Ошол жер Кудайдын сөзү жете турган жерге айланат. Хирам падышасы Сулайман берген белекти жактырбай коет. Аны кабыл жери деп атап коет. Маанисиз, баалуулугу жок деп. Бирок чынында Кудай берген жер шунчалык баалуу жер экендигин ал барк албай койгон болот. Сулайман ошол берген жерди кабыл жери деп атап койгондуктан ал Хирам падышасынын кетирген чоң катачылыгы болуп саналат. Бир аз эле чыдап кое турган болсо, Галилея бул Ыйса Машаяк жакшы кабар сөзүн баштай турган жер болуп саналат элек. Биз дагы ошондой эле көрө ала турган көзүбүз болушу керек. Баалуу нерсени баалуу катары көрө ала турган көз болуш керек. Руханий жашоодо көптөгөн баалуу нерселерди көрө ала турган мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Баалуу нерсени биз маанисиз катары барктабай кое турган болсок, анда кабыл маанисиз нерсе болуп калат. Кызмат кыла ала турган учурда биз бүт жүрөгүбүз менен кызмат кылышыбыз керекпиз. Башталыш китеби 27 бөлүмдү дагы чогуу ачабыз. Башталыш китеп 27 бөлүм. Башталыш китеп 27 бөлүм. 39 аят. Аят. Ошондо атасы Ыскак ага мындай деп жооп берди: сен семиз жерде, асман шүүдүрү менен сугарылган жерде жашайсың. Эйсапка берилген бата айтылат. Эйсап жашай турган жер семиз жер, асман шүүдүрүмү менен сугарылган жерде жашайсың. Эйсап жашай турган жер кандай жер экендиги жөнүндө түшүндүрүлмө берилет. Бирок ушул жерди карап, мыйзамды кайталоо китебин чогуу ачабыз. Мыйзамды кайталоо 33 бөлүм 28 аят. 28 аят. Израиль коопсуз жашайт, ал жалгыз, жакып таңгабай, шарабы мол, асмандан шүүдүрүм
тамчылаган жерди көрүп турат. Ысқақтын 2 баласы бар, Эйсап менен Жакып. Эйсап Кудайдын батасына эч кандай тиешеси жок эле жерде жашайт дейт. Ал эми Жакып асмандан шүүдүрүм тамчылаган жерде жашайт. Эйсап өзүнүн ою боюнча жашагандыктан Кудайга тиешеси жок жашоо менен жашайт. Израиль эли Жакып жашаган жерде асмандан шүүдүрүм сыяктуу Кудайдын батасы, ырайымы жеткен эле. Мен дагы Кудайдын батасы, ырайымы бар болгон жерде жашай турган болсом, канчалык чоң бакыт болот эле. Биздин балдарыбыз Кудайдын батасы, Кудайдын ырайымы бар жерде жашай турган болсо, ушунчалык жакшы болот эле. Кудайдын батасы түшө турган жер университетпи? Кудайдын батасы шүүдүрүм катары түшө турган жер кайсыл жер эле? Бата, ырайым келе турган жер бул жыйын болуп саналат. Бир туугандардын чогуу жашаганы кандай жакшы, кандай сонун. Кудайдын асмандан батасы шүүдүрүм сыяктуу тамчылаган жери бул жыйын болуп аталат. Куткарылган адамдардын бардыгы бириккен жерде ырайымга ээ боло ала турган жер болуп саналат. Эйсап шүүдүрүм түшпөгөн жерде жашайт. Ал эми Жакып Кудайдын батасы асмандан шүүдүрүм катары түшкөн жерде жашайт. Ким сыйлыкка ээ болот? Өзүнүн ордун билген адам. Сен ошол кишисиң, сен сыйлыкка ээ боло турган адамсың дейт Кудай. Забур китебин чогуу ачабыз. 133 Забур. 133 Забур. 1 аят. Түнкүсүн Теңирдин үйүндө турган Теңирдин баардык кулдары Теңирди даңктагыла. Ыйык жайда колуңарды өйдө көтөрүп Теңирди даңктагыла. Асман жерди жараткан Теңир сага Сиондон батасын берет. Түнкүсүн Теңирдин үйүндө турган Теңирдин баардык кулдары. Байыркы келишимдеги Теңирдин үйү бул жыйынды билдирет. Теңирдин кулдары Теңирди даңктагыла. Өзүнүн ордун жакшы билген, жакшы сактап келген адам. Асман жерди жараткан Теңир сага Сиондон батасын берет. Өзүнүн ордун аягына чейин жакшы сактаган адам. Сен сыйлыкка ээ боло турган адамсың. Ишеним аркылуу куткарылдык. Ишеним аркылуу жеңишке жетишебиз. Бардык кыйынчылыкты жеңип чыккан адам мына сенсиң дейт. 1 Петр 1 бөлүм 7 аятта айтылат. Сыналган ишенимиңер от менен тазаланса да, жок болуп кетчү алтындан дагы баалуу. Ыйса Машаяк келгенде сыналган ошо ишенимиңер силерди мактоого, урмат сыйга, атак даңкка ээ кылат. Кудайдын алдында мына сен мактоого ээ боло турган адамсың. Өзүнүн ордун жакшы билген адам. Өзүнүн караңгылык жашоосунда дагы ордун жакшы билген адам. Азап кайгыда дагы өз ордун жоготпостон сактап келген адам сөзсүз түрдө сыйлыкка ээ болот. Бул дүйнөдө процент менен пайда тапкан адамдар өтө көп. Бир аз акча берет дагы осуну көптөгөн процентти кошуп таап алат. Чындыгында пайда тапкан адамдар кимдер экенин билесиздерби? Булар машаякчылар. Мисалы, эң көп пайда тапкан адамдар машаякчылар.
Бул дүйнөнүн адамдары акчаны көп чогултат, ал аркылуу көптөгөн проценттер менен акчаны чогултуп алат. Чындыгында ал адам пайда тапкан адам эмес, Машаяктын ичинде пайда тапкан аял. Мисал үчүн Сеул жыйыны тургузулуп жаткан учурда бир адам $1000 курмандык алып келген болсо, бүгүнкү күнгө чейин күн сайын адамдар куткарылууга ээ болуп келе жатат. Демек, 94-жылы бул жыйын тургузулгандыктан ошол учурдан баштап бүгүнкү күнгө чейин көптөгөн адамдар куткарылып келишти. Чет мамлекеттерге чейин жакшы кабар сөзү жетти. Эми $1000 алып келген адам азыркы күнгө чейин анын пайда тапкан акчасы канча болду? Пайда тапкан ырайымы канчалык деңгээлге чейин жетти деп ойлойсуздар? Ал адам өзү эле куткарылбастан башка адамга, бир туугандарына, жакындарына, досторуна бүт өмүрүндө жакшы кабар менен байланыш болгондуктан Машаяк келгенде биз арнаган ошол бир аз акчабыз, бир аз аракетибиз Ыйса Машаяк үчүн сарптаган, Ыйса Машаяк үчүн болгон нерсебиздин баардыгы канчалык чоң батага айланып келет. Ошону да ойлонушубуз керекпиз. Биринчи падышаларды да чогуу ачалы. Биринчи падышалар китеби 20-бөлүм 11-аят. 11-аят. Израиль падышасы айткыла: кур чанып жаткан киши, кур чечип жаткан кишидей мактанбасын деп жооп берди. Израиль Ахаб Бенадад менен согушкан учурдагы мазмун жазылат. Сирия падышасы Бенадад сөз түрдө мен жеңем деп ойлогондуктан Израиль падышасы айтат: кур чанып жаткан киши, кур чечип жаткан кишидей мактанбасын. Бул эмнени билдирет? Кур чечип жаткан адам согуш бүткөндөн кийин гана курун чечет. Ал эми кур чанып жаткан адам согушту жеңип койдум деп эле алдын ала кубанбагын. Курун чечкен адам согушту жеңип чыккандан кийин гана курун чечет. Биздин азыркы жашообуз ким жакшы ийгиликке жетишет, ким сыйлыкка жетишет, эч ким аны биле албайт. Мени кандай жашоо күтүп турат, биз эч кимибиз билбейбиз. Анткени бардык жашообуз бир гана Кудайдын колунда. Сен ошол кишисиң. Жакшы иш менен коштолобу, жаман иш менен коштолобу эч кимибиз билбейбиз. Ыйса Машаяк келгенге чейин, Ыйса Машаяк келгенде биз кур чечкен адамдарбыз. Ошондуктан Ыйса Машаяк келгенге чейин биз дагы да болсо курчанып турган адамдарбыз. Согуштун бардыгын жеңип чыккандай эле мактанчыга келбесин. Анткени биздин руханий жашообуздагы согуш ар дайым уланат Машаяк келген күнгө чейин. Ошондуктан акырындык менен, кылдаттык менен руханий жашоодо жакшы жашоо менен жашаганга аракеттенишибиз керекпиз. Сен ошол кишисиң деп терс жагын жана оң жагын карай кеттик. Чогуу сыйынабыз. Ырайымдуу биздин Кудай Ата, Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу бизди куткарып алгандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Дүйнөнүн акырында жашап жаткан бардыгыбызга жакшы кабарды уга тургандай кылып мүмкүнчүлүк түзүп берип, өтө маанилүү
кызматты тапшырып бергендигиңиз үчүн дагы ыраазыбыз. Ар дайым биз менен чогуу болуп, сиздин жыйыныңызда жакшы кызматчылардан боло тургандай кылып жардам бериңиз. Кайрадан келе турган Машаяктын алдында биз мактоого, урмат сыйга, көптөгөн сыйлыктарга ээ боло тургандай кылып жардам бериңиз. Япониядагы жакшы кабар сөзү бардык адамдарга жеткирилип, конференция аягына чейин жакшы бүтө тургандай кылып жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин.